Хусейн Карасаевдин 120 жылдыгы облустук деңгээлде белгиленди. Улуу мударисти эскерүүгө Ысык-Көл облусунун казысы, облустук медиа борборунун кызматкерлери жана башка сыйлуу меймандар чакырылган. Алардын катышуусунда алгач Хусейн Карасаевдин арбагына багышталып Куран окулуп, кан чыгарылды. Андан соң Пристань шаарчасындагы Карасаевдин музейи катышуучуларга жана лицейдин окуучуларына тааныштырылды. Музей элибиздин Көйгашка аалым насаатчысынын бараандуу өмүр жолу менен байсалдуу эмгек таржымалын, көөнөрбөс руханий мурасын, эне тилибиз, илим, маданиятыбыз, адабиятыбыздын өсүп өркүндөшүнө кошкон нар көтөргүс салымын терең изилдеп, үйрөнүүгө жетилип келаткан жаш муундарды ата журтту сүйүү, жарандык жана мекенчиликке тарбиялоо ишинде өтө чоң роль ойной тургандыгы талашсыз. Ошондуктан музейдеги сакталып турган буюмдары, улуу инсандын жана анын жубайы Айша Карасаеванын чыгармачылык жолу, эмгектери окуучуларга кенен тааныштырылды. Белгилей кетсек, бул өңдүү экскурсиялар лицей тарабынан салттуу түрдө өткөрүлүп турат. Ал эми бул ирет аталган иш-чара облустун аттуу баштуу инсандарынын коштоосунда өттү. Хусейн Карасаевдин бүтүндөй кыргыз эли үчүн кылган эмгегин айтып, жазып бүтүү мүмкүн эмес. Биздин милдет анын атын кичүү муунга таанытып, өмүр жолун өспүрүмдөргө өрнөк кылуу.